Балыкчы шаарына экономикалык байланыштарды өнүктүрүү максатында элчиликтердин өкүлдөрү келишти. Иш сапардын алкагында дипломаттар шаардагы алдыңкы ишканалардын бири болгон Дордой балыкчы эт комбинатына барышты. Биз меймандос келебиз, ар дайым сиздерди көргөнгө абдан кубанычтабыз. Өзбекстан, Туркменистан, Азербайжан, Беларусь, Индия, АКШ, Великобритания, Тажикстан элчиликтеринен келген делегацияга өндүрүштүк цехтерге экскурсия өткөрүлдү. Коноктор чийки затты кабыл алуудан баштап, даяр продукциянын таңгактоого чейин этти кайра иштетүү процессин көрө алышты. Кыргызстанда чет элдик элчиликтерди биздин Кыргызстандын өнүгүүсү менен тааныштыруу, анын ичинде ушул алдыңкы ишканалар бул ошол балыкчынын жерде жаңыдан ачылган эт комбинаты менен тааныштырып атабыз. Бул таанышуудан кийин өзүлөрүнүн өлкөлөрүнө кагаз маалыматтарын жөнөтүшөт. Ал жерде жанагындай карым-катнаш түзүүгө, ошол бул ишканалар менен ал жактагы мамлекеттердин ортосунда ишканалар менен мамиле түзүүгө, ошондой бизнес өнүктүрүүгө шарт түзүлөт деп ишенебиз. Комбинатта колдонулган заманбап технологияларга жана жабдууларга өзгөчө көңүл бурулуп, продукциянын жогорку сапатын жана коопсуздугун камсыз кылуусуна күбө болушту. Элчиликтердин өкүлдөрү өндүрүштүн деңгээлин жогору баалап, мындан аркы кызматташууга кызыктар экендиктерин билдиришти. Биз Кыргызстандын жергиликтүү экономикасын колдоону каалайбыз. Чогуу иштеп, Ысык Көл облусун өнүктүрүүгө жардам бере алабыз. Бул жерде жабдуулары заманбап жана фабрика абдан таза экен. Эң кубанычтуусу жаныбарлардын бардыгы жергиликтүү экени суктандырды, деди АКШ элчилигинин өкүлү. Мындай иш-чаралар атамекендик продукцияны экспорттоого, ошондой эле ишкананы өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга түрткү болоору айтылып, балыкчы шаарынын инвестициялык потенциалын жогорулатууга, эл аралык экономикалык байланыштарды чыңдоого өбөлгө түзүүрү белгиленди.